Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Азыр биздин коттуу студиябызга конок келип калды. Жакындан тааныштырып өтөйүн. Бул ырчы өзгөчө айым десек да болот. Элдин баардыгы тааныйт. Өзгөчө сулуу, үнү дагы сонун. Айтор эстрада жылдызы Гүлназ Чыныбек кызы. Гүлназ келгенде эле биздин эфирибиз жарк деди да. Рахмат. Гүллүү эле киргенде эле жарк. Кандайсыңар деди. Хош келипсиз. Киргенде эле ошпаткенде жок, жаллап атта жок. Табылдыбы? Ушул суроону бербей эле. Мейли, кандайсыз? Табалайын деп калды. Табалайын деп калды. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Кандай келдиңиз? Жакшы. Каңды кандай тостуңуз? Жакшы эле. Ал негизи канча саат уктайсыз эжеке? Бул суроо канча саат? Бүтүлбөгөн суроо. Ар кандай окуат, кээде шартка жараша, бирок көбүнчө 8 саатка, 8-10 саат жетиштүү сиз үчүн. 10 саат болсо да. 10 саат болсо анда жакшы болду койсо. 10 саат болсо жакшылык эле дейсизби? Өтө сонун керемет. Көптөр эле бергиси келген суроо болуш керек. Сиздин ар дайым күлүп жүрүшүңүзгө эмне себеп? Ушуну Кыргызстанда үйрөнө албай жүргөн адамдар көп экен. Мага да Инстаграмга Мен айтып бүткүчө эле күлүп атпайбы, кишиничи кубандырып карасаңыз. Күлүп бүтүрүп сүйлөсөңүз болот. Мен бир күлкүн карап калса токтоп калат. Шашма, кармабай турсун, эфирден кийин кармасын десең, келиңиз. Не деген суроо? Күлүп жүрүш. Ар дайым мына ушундай жогорку маанайда позитивдүү жүрүшүңүздүн себеби эмнеде? Бунун себеби менин оюмча бизде атам кичинекей кезден баштапчы мынтип тарбиялаган да. 2 жолу эле айтып койгон, бирок ошо атам эмне айтса ошону кабыл алып калат болчумун да. Сабакка кетип атасыңарбы, жумушка кетип атасыңарбы, чыгып баратканда сөз күзгү болот го, күзгүгө карап туруп, мен дүйнөдөгү эң сулуу, эң бактылуу адаммын деп өзүңөргө суктанып туруп, андан кийин чыгып калат айтылы да. Мындан кийин эртең менен эфирге келгенде сен күзгү алып кел, карап туруп, бул дүйнөдөгү ал гүл тосуп калыптыр, ал күзгүнчө. Мен дүйнөдөгү эң мыкты алып баруучумун деп баштасам. Ошондо. Сиздей болуп жаркырап кетем, Ооба. Керемет. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, Гүлназ Чыныбек кызынын биз сырын билдик. Эгерде ким ар дайым жогорку маанайда позитивдүү жүрүүнү кааласа, жанына күзгү алып алсын. Капы болгон учурда деле күзгүнү караса боло береби? Күлүп караш керек да. Күлүп караш керек. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу адаммын. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу адаммын деп шүгүр келтирип турган чыгып калат дейт. Анан эми проблема болот да ар бирибизде элечи. Анан анда дагы атам айтат, эгер чечиле турган проблема болсо, аны эмне кыласыңар башыңарды оорутуп? Ал баары чечилет дейт. Анан чечилбей турганга тем более башыңарды оорутпагыла, ар баары чечилбейт дейт. Бияка эжекебиздин атасы айткан кепти угуп отуруп, Махатма Ганди айткан сөздү эске түшүп кеттим. Тополоңдун өз табияты тополоңдон кийин басылат депчи. Ал тынч эле койсоң өз тополоңдон бүтөт дегендей. Ошол сыяктуу. Мына көптөрдүн суроосуна жооп алдык. Мындан кийин ушундай экен сыры, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жөн эле күлүп жүрсөк, өзү күлө берет экенбиз, жөн эле бактылуу болсок бактылуу боло берет экенбиз. Жанагы ким айтмакчы, бактылуу болгуң келсе бактылуу бол дегендейчи. Өтө жакшы эжеке. Келиңиз, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар бар? Чыгармачылыкта жакшы жаңылыктар бар, буюрса жакында эле жолуксак кандай жакшы деген чыгармага жаратып. Жок болот, анан жолуксак кандай жакшы дегенге. Жок деп такыр таба албай койгондон, такыр таба албай койгондон, жолуксак кандай жакшы. Өтө эле байкуш кылбагыла. Жок, эми ал жанагы бар анча-мынча да окуп. Ал план менен кетип атпайбы? Менде дагы жок да, ырлар дагы өзү карайсызбы, кайда жок деп издеп келаткан, эми жолуксак кандай жакшы. Буга чейинки жана дуэт жолуккум келет болчу. Анчалык байкуш кылбагыла деп турган эже өзү айтып салгандачы. Керемет. Кандай болду, клип чыкты деп атасыз? Ооба, буюрса. Негизи бул ырдын жаралуу тарыхы эмне болуп калды да. Апам WhatsApp'тан мага ушул ырдын автору Мамырасыл Мавлянов агай отуруп үйүндө ырдаган вариантын жиберипти да, видеосунчу, аккордеон менен. Анан ушуну уруксат сурап ырдап көрбөйсүң, жакшы экен деп, анан мен өзү обычно аккордеон менен ырдаган ырлар мага жарашпайт, мен мындай ийине жеткирип аткара албайм деп ойлочумун. Деп ойлочусуз. Ойлойт болчумун. Анан ошого эми апам не десе дагы бакый албайсың го, макул деп койдум, жөн эле көңүл үчүн биринчи. Анан ошончо унутуп калыпмын. Анан дагы бир убакыт өткөндөн кийин анан апам эмне болду, сурадыңбы деп кайра дагы жиберди да. Аны сурап көрөйүнчү, бир аракет кылып көрөйүн. Анан балким
бир Макул жакшы деп нерсе болуп калса. калабы деп анан номерин издесем номери бат эле табылып калды, чалсам дароо эле уруксат берип калды автор агай. Анан аранжировщик дароо эле мындай чалсам шаңдоо ырырдап атып эле анан кийин бир жай бул мындай жай мындай башкача стилде да. Башкача стиль. Башка ырчылардан деле өзгөчөлүгүңүз ушунда болуш керек Гүлназча, мындай ар дайым күлүп жүргөнүңүздө, анан ар дайым мындай шаңдуу ырларга көп басым Көбүнчө ооба жай ырым такыр жок болчу го. Анан бул биринчи жайырбы? Жок, бул экинчи болуп калды. Биринчи экинчи жайыр болуп баягы Элеба кыргызымды, бирок анын клиби жок. Жөн эле Жөн гана буйруса болот аткарып көрдүм. Анан азыр бул ошондой экинчи жайырыңызга биринчи клип жайыр болду. Биринчи клиби менен биринчи жайырым болуп калды да. Анан кийин ырдап көрсөм, даже ошо записке барып ырдаганга чейин өзүм мындай сомнение болуп, кандай болуп калат экен? Мен угармандар менден мындай бир күтөбү күтпөйбү деп ойлонуп, мындай Жакшы эле кабыл современный алышты экен деп. Анан чыгарсам ооба, мен наоборот мен күтпөгөндөн бул ыр биринчи жолу өзүм YouTube каналыма чыгарсам, миллион клиби жок эле миллион угарман топтогон ыр болду да. алгандай ыр болду экен. Анан болгондо дагы баягы кайдадай болуп, бул кичинекей кыздардан баштап чоң улуу муунга чейин баягы видеолор тартып жөнөтүп атышат да, ушул ырды ырдап. Ошолорго өздөрүнчө клип тартып. Өздөрүнчө анан жолуккандарын Жолуккан жерден эми жолуккан жерлерин, анан атасы үйүнө кирип келгенде балдары чуркап баргандарын апалары тартып монтаждап ушундай аябай таркап кетти. Жолуккысы бизге келгендер дагы көп бир экен. өзгөчө таасир калтырат керек экен Гүлназ айым айрыкча. Анан өзүмө да аябай жагып калды. Өзүм да кайра угуп атам. Кайра. Өзүмө да жактырып койбойм. Демек жолуккусу келгендер көп окшойт, Керемет. Клипти канча күндө тарттыңыз? Клиптин идеясы кимге таандык? Клиптин идеясы негизи Эрнест экөөбүзгө таандык. Эрнест Сыдыковго ал айтып, мен айтып, ортодон идея жаратып, тууган уруктарыман идея сурап дегендей. Анан жашынакай эле Уруктар да жардам бергенден кийин кантип күлбөй жүрөсүң? Ошондо. Анан жашынакай эле барып, көбүнчө клиптердин баары мен Бишкекте тартылган да. Анан биринчи жолу Ошко барып тарттык. Анткени мен өзүмдүн бир туугандарым ата-энем да тартылды. Мектептер тартылды, ушундай көп адам тартылды да. Эң көп адам катышкан клип болду. Келиңиз, ушул жерден токтотолу. Урматтуу көрүүчүлөр, мен клипти көрбөсөм болбойт. Азыр Бир жери калып калды да. Жок, айта алыңызчы, мейли, айта алыңызчы. Анан ошон биринчи барып 2 күн тартканбыз да. Анан келип монтаждаганга келгенде клип өчүп кеттир да. Бул жери калыш керек болчу экен негизи. Ошончадан тарткан клип өчүп кеттир да. Анан кайра тарттыңыздар? Бир сыйра ыйлап. Анан кийин ооба где-то Гүлназчы ыйлайт экен көрсө. айта алмам. Көрсө ыйлайт Анан экен. кайра башынан барып тартып келбедик да. Кайра башынан тарттык да. Кайра башынанбы? Ар бир кадрын. Ар бир кадр кайра башынан. Керемет. 2 эле сценка калып калыптыр, калган баары өчүп кеттир да. Өзү общий 6 сюжет тарттык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, баарыңыздарга өтө бир кызыктуу болуп атса керек. Бизге да өтө кызыктуу болуп атат. Ушинтип барып үйдөгүлөрдүн баарын тартып келсе, ал өчүп кетип. Анан кайра барып экинчи жолу тартылган клип Гүлназ эжекебиздин чыгармачылыгындагы биринчи клиби менен жайырына биринчи клип. Баарыбыз чогуу көрөлү, андан кийин баарыбыз чогуу сын салалы, кеттик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкадыңыздар, баардыгын жолуктуруп, өзү дагы периштедей болуп, өзгөчө бир сонун клипкен Гүлназ айым. Бирок аягында өтө бир чоң философиялык ой калып кеттир. Кандай ой? Элдин баарын жолуктурду, байкадыңбы? Эжекем элдин баарын жолуктурду дагы өзү кетти бирөөгө жолукканычы. Буюрса кийинки клиптен чыгат. Жолуктум кандай жакшы болуп, Эми ушуну деген байкы телекөрүүчүлөрүбүзгө акапелла аткарып бербесе болбойт го, Канат? Ушул эле ырды. Макул, мен Мунун планы башкача эле да. башка эле ырды ырдатсакпы деп аткам Негизи негизичи. ушул ырды аябай мага өзгөчө таасир калтырды. Дагы Бар болгон кандай жакшы. Гүлайым үчүн мейли. Жолуккан кандай. Мен 3 деле 4 деле ырдатып берем. Баягы ырчылар келсе ырдаткыла дейт го. Анан кийин биз эле көп эле сүйлөй бербей. Андай музыкасы жок. Чыныгы жүздөр менен, чери жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бар болгон кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Жолуккусу келбеген кишилер деле жолуктура турган экен да.
Ана бирөөгө эгер мындай намек таштап же болбосо баягы тарыхка калтыра турган болсо Инстаграмга жолуккан кандай жакшы деп эле таштай берсе болот экен. Сен ушу бирөөгө дайыма калтыргың бар, негизичи. Жок, мен ойлоп атпайм да, жолуккун келбеген киши менен деле үрдүп окуп отуруп, кой жолуга берейинчи деп. Ошондой учурлар болду да. Анан Эмеде бир классташым Америкада да, Талай дегенчи. Ошого клип чыга элек болчу. Ырды жаңыр жаздырдым деп классташтарыма да презентация кылып коем да. Аны жиберсем ал бул ошону эртең менен угуп тур дагы, ошо Америкадагы кыргыздарга жолугуп чыгыптыр да. Кызыктуу фактор жол бере турган ырго депчи. Айрыкча алыс жакта жүргөндөр аябай баягы сагынып, жолугууну эңсеп калышат го. азыр отуруп айылды сагындым, айылда жүргөн күндөрдү сагындым. Үйдөгү чоң ата, чоң элерим сагынып, мындай толкунданып отурам. Керемет. Ошол деле момдайна баштай ийсең, өтө бир керемет чыгарма болуптур. Буюрса бул кыргыз YouTube каналындагы эң көп көрүүчү болсун деп тилек кылам. Керемет. Эжеке, кийинки суроо. Буюрса келечектеги Гүлназ Чыныбек кызын кандай элестетесиз? Ушундай эле чакылдаган. Кудай буйрса эми чоң пландар бар. Анан алдын ала айтсаң ишке ашабы, ашпай калабы. Келечекте деле ушул эле тармакта, бирок бир эле кесип эмес. Ар тармактан өзүңүздү сынап көрдүңүз беле? Балки мисалы үчүн тасмага болобу, кино тармагында болобу? Бул билет окшойт, же көз ачып экен. Мен негизи мындай ортодочу, мындай эң эле жөнөкөй кишилермен окшойм, Жок, негизи баягы чыгармачылык адамдар ушундай болуп койбойбу? Кино тармагында дагы сынагысы келет го. Ошентип сынап көргүм келет болчу. Анан жакында эле сыныш түштү, буюрса. Бир айдын ичинде съемка башталайын деп атат. Мына мен билген окшойм. Кудай буюрса. Аны айтканга унутуп калыптмын эле, азыр айтсам керек. Эмне болгон кино болот экен? Аякта образыңыз кандай экен? Сиздерге сценарий берилди да? Болжолдуу түрдө берилди. Мен башкы ролдо экен. Мугалимдин ролун аткарат экен. Жарашат. Жарык кеткен мугалим. Жарык кеткен мугалим. Социалдык тармакта жүрөт ар бир окуучусун ошондой эле бир мугалим болсоңуз керек. Керемет. Караңыз эжеке, сиздин келгениңизге 25 минуттан убактын жүзү болсо дагы бир 5 минутта деле олтургандай күлүп эле отуруп өткөрүп бергендей болдук. Артка жылдырып койсок. Кайра саатты барып жылдырып койсок сонун болот эле. Эжеке, чоң рахмат ушинтип эртең менен туруп убактыңызды бөлүп, жалпы эле биздин кыргыз журтуна жарык кетип, энергия тартуулап, ананда көп кишини бүгүн жолуктургуңуз келип койду окшойт. Сизге эркин микрофон берели. Андан кийин маекти жыйынтыктайбыз. Чоң рахмат силерге дагы ушундай куттуу студияңарга келип чакырганыңарга рахмат. Эртең менен таң уйкуңарды кечип элге жакшы маанай тартуулап жүргөнүңөргө дагы жалпы элдин атынан да ыраазычылык билдирейин. Ал эми жалпы элибизге, журтубузга тынччылык болсун, эч качан эч ким оорубасын, жалаң жакшы күндөрдө бири-бирибизди жаркырап тосуп алып, жолугуп эле жүрө берели. Ой, бали. Рахмат. Чыгармачылык бийиктиктерди, ийгиликтерди, кандай максат тилек болсо бардыгы сиз ойлогондон көбүрөөк орундалып, ушинтип жакшы жаңылыктарды эл менен биз менен бөлүшүп жүргөндө жараткан баарыбызга насип болсун. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан ары улайбыз. Кийинки тасмада Шөкүлө тууралуу баарыбыз чогуу көрөлү.